Жылтоғыш Оралды Лейлек районунда бир катар социалдык объекттердин ачылышы болуп, аймак элине жагымдуу маанай тартуулады. Алсак, Булак башы, Лейлек жана Ак суу айылдарында мамлекеттин каржылоосу менен жаңы заманбап мектептер курулуп пайдаланууга берилди. Бул кызыл лентасы кесилип жаткан билим уясы Лейлек районунун Булак башы айылындагы орто мектеп. Курулуш 2022 жылы башталып, 1 жыл аралыгында толугу менен бүтүп пайдаланууга берилди. Бул саамалыкка президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев баштаган жетекчилер катышты. Бул ушул эле Булак башы айылынан тышкары мына Ак суу айыл аймагында Алга мектебинде 225 орундук. Лейлек районунун Лейлек айылында 225 орундук. Лейлек районунда жалпысынан 3 мектеп ачылып жатат. Андан тышкары Кадамжай районунда Масалиев айыл өкмөтүндө Мадашарипов мектеби да 225 орундук мектеп ачылып турат. Булак башы орто мектебинин алгачкы имараты 1968 жылы 8 жылдык болуп курулган. Балдарга жеткиликтүү билим берүүдө толук кандуу шарт болгон эмес. Эми мынтип 2 кабаттан турган заманбап мектептин курулушу бүтүп, окуучулар эле эмес, мугалимдердин да кубанычында чек жок. Мынакей көрүп турганыңыздардай жаңы спорт залда турабыз. Бизге аябай жакты. Бизге ушул керек болчу. Бизде мурдатан эми жок болчу, спорт зал жок болчу. Эшикте ойночубуз, жан-жаган убакта жерлер ылай болуп туруп, класстын ичинде ойноп калчубуз. Шашки, шахмат ошондойлорду. Анан күн ылыганда эле эшикке чыкчубуз. Эскилиге жеткендигине байланыштуу жана окуучулардын саны өскөндүгүнө байланыштуу биз жаңы мектепке өтө муктаж болуп жүргөнбүз. Мына көптөн күткөн оюбуз, кубанычыбыз азыр орундалып отурат. 2022 жылы биздин мектеп курулуп, 225 орундуу мектеп мына курулуп колдонууга берилип турат. Балдардын заманбап мектепте билим алуусуна буга чейин жергиликтүү эл бийлик өкүлдөрүнө бир канча ирет кайрылышып, бирок майнап чыкпай келген. Узап бара жаткан жыл айыл тургундары үчүн жагымдуу маанай менен коштолду. Мына мен 3 балам мектепте окуйт. Мурда мына эски мектепте окуйт эле. Ичи караңгы, анан аябай эле шарты жок болчу. Азыр эми мынакей Алланын буйругу менен жаңы мектеп түштү. Былтыр ушу декабрь айында салынып баштаган, 1 жыл ичинде бүттү. Мына ушу өкмөтүбүзгө, ушу бардык эмелерге ыраазычылык билдиребиз. 225 орунга ылайыкташып салынган Булак башы орто мектеби мамлекеттин каржылоосу менен 98 миллион сомго курулган. Ичинде балдар үчүн спорт зал, ашкана жана окууга керектүү болгон бардык жабдуулар менен камсыздалган. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.